Бишкекте ок атышуудан тренер каза болду. Жол кире кымбаттайт. Медреседе өспүрүм өлтүрүлдү. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Бишкекте 10 октябрь түнү ок атылуу катталып, 1 адам каза болуп, 2 адам жарадар болгону кабарланды. Окуя Борбор шаарынын 7-Кичи районунда жайгашкан бокс залында орун алган. Расмий маалыматка ылайык, Мукаш Ырсалиев менен Жылдызбек Ниязалиевдин ортосунда финансылык пикир келишпестиктер болгон. Мукаш Ырсалиев 10 октябрда бокс залына барып, өзүнө катталган сайга мергенчилик мылтыгы менен Жылдызбек Ниязалиевге ок чыгарганы аныкталган. Мукаш Ырсалиев андан кийин ошол жерде турган Эсия аттуу адамды бутка аткан. Экөө кармаша кетип, Мукаш Ырсалиевдин башына кокустан ок атылып, ал ошол жерден каза болгон. аттуу адамдын санына ок тийген. Ал эми Жылдызбек Ниязалиев ичине жана көкүрөгүнө ок жеген. Аларга операция жасалып, абалы оор деп бааланууда. Мукаш Ырсалиев эл аралык бокс ассоциациясынын 3 жылдыз даражасындагы калысы. Жылдызбек Ниязалиев Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын ага машыктыруучусу. Быйыл июнь айында Жылдызбек Ниязалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке видео кайрылуу жолдоп, Жунхай базарынын маңдайындагы 8 сотук жери талашка түшүп жатканын айтып, жардам сураган. Жана Мукаш Ырсалиевдин атын атаган. Окуя болгон машыктыруу залы боксер, мурунку депутат Орзубек Назаровго таандык экени айтылууда. 10 октябрда Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунда иштеген жана мурда иштеп кеткен журналисттерге өкүм чыгарылды. Ленин райондук соту Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун директору Махабат Тажибек кызын 6 жылга, журналист Азамат Ишенбековду 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Актилек Капаров менен Айке Бешикеева 3 жылдык мөөнөт менен пробацияга чыгарылды. Калган журналисттер соттун чечими менен акталды. Ошондой эле Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Истамкулов Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун жетекчиси жана негиздөөчүсү Махабат Тажибек кызы менен Болот Темировдун жашы жете элек баласын камкордукка алуу маселесин чечүүнү социалдык өнүктүрүү башкармалыгына тапшырды. Ал эми айыпталгандар бул чечимди мыйзамсыз деп аташууда. Мыйзамдуулук үстөмдүгү орноп калдыбы деп ойлодук эле, бирок тилекке каршы биздин кыз жигиттерибиз наразылыктан абакка кесилгендер да болду. Бул албетте өкүнүчтүү. Эгерде биздин Кыргызстанда чындап мыйзамдуулуктун үстөмдүүлүгү орногон болсо, анда биздин журналисттердин баардыгы акталыш керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Журналисттерди камоо чечимине Бириккен Улуттар уюмунун Адам укуктары комитети жана журналисттерди коргоо комитети тынчсызданып жатышканын билдиришти. Биз бийликти алардын иш адам укуктары жаатындагы эл аралык стандарттардын негизинде толук каралып чыгышын камсыздоого чакырабыз. Биз бийликти кылмыш жаза кодексиндеги журналисттерди жана башкаларды алардын негизги укуктарын, анын ичиндеги өз пикирин эркин билдирүү укугун ишке ашыруусу үчүн жоопко тартуучу бүдөмүк нормаларды кайрадан карап чыгууга үндөйбүз. Ал эми журналисттерди коргоо комитети өз билдирүүсүндө бул чечим менен Кыргызстан Борбор Азиядагы басма сөз эркиндигин баш калкалоочу жайы катары болгон аброюн жоготконун билдирди. Эске сала кетсек, 16 январда милиция кызматкерлери Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги Айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен иш козголгонун билдирген. Ноокат районунун Мирмахмудов айыл аймагындагы медреседе 14 жаштагы баланы бычак менен сайган деген айып менен кармалган 16 жаштагы өспүрүм 7 ноябрга чейин камакка алынды. Тиешелүү токтомду Ноокат райондук соту 8 октябрда чыгарганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, окуя 6 октябрда болгон. Медреседе окуган 16 жаштагы өспүрүм 14 жаштагы баланы уштуу нерсе менен сайып жиберген. Жаракат алган бала аймактык ооруканага жетпей каза тапкан. Чогултулган материалдын негизинде кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталып, маркумдун сөөгүнө соттук медициналык экспертиза дайындалган. Жогорку кеңеш жаңылыктарына. Депутат Дастан Бекешев мектептерде 1 класста 50гө жакын бала окуп жатканын жана мектептер жетишпей жатканын билдирди. Андан сырткары эл өкүлү китептер да жетишпей жатканын айтууда. Бактыр Тергешевич, мына бизде стандарт боюнча 1 класста 30-35 бала 1 класста окуш керек. Бишкекте ахвал өтө оор. Башка региондорду мен айтпай элем, бирок Бишкекте өтө оор. 1 класста уже 40-тан ашык 50гө уже жетти балдар. Биз ушундай калтыра берсек, бара-бара
60'ка жетет, анан 70'ke жетет. Жаңы мектептер мына bir жолу өкмөт жардам берди, 15 мектеп курулду. Андан бери бир дагы мектеп курулбай эле. Мүмкүн 1-2 мэрия өзү куруп атат. Бирок бул өтө жетишпей жатат. Себеби үйлөр көп кабаттуу өтө көп курулуп атат. Уруксатты берип атабыз, а каерде балдар окуйт, даже эч ким ойлонбой эле да. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Бакыт Төрөбаев жаңы социалдык объекттерди куруу курулуш компанияларына жүктөөлөрү пландалып жатканын билдирди. Биз азыр норманы иштеп чыгып атабыз. Эгерде көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча алдын алуу бизге планды көрсөтөт. Анан кийин биз азыр ал жерде квадрат метрине канча квартира болот, канча адам жашайт деп, ошого жараша биз милдеттүү түрдө курулуш компанияларга биз соц объекттер курасыңар, бала бакча, мектеп жана башка соц объект курганга ушундай нормаларды биз иштеп чыгып атабыз. Но Бишкекте уже орундар жок, уже жер калбай калды. Аны туура түшүнүп атабыз. Азыр билим берүү министри жооп берет дагы азыр. Дагы бир депутат Камила Аталиева мектептерде китеп жетишпей жана билим берүү министрлиги жогорку кеңештин токтомун аткарбай жатканын билдирди. Мен айтпасам ким айтат? Мен мугалиммин. Тарынсаңар тарын кыла, тарынсаңар таласка бар дейт Кыргызда. Сиз министр катары мугалимдериңиз баары наразы сизге. Мына апрель айында биз жогорку кеңеш токтом кабыл алганбыз. Китептер боюнча мына бул жерде Абакиров мырза экөөбүз комитеттерден өткөрүп жогорку кеңештен кабыл алганбыз. Бир дагы пункт аткарылган жок китеп маселеси боюнча. Анан каяктагы Сингапур, каяктагы Малайзия. Малайзия, Сингапурду айтпай эле коюңуз. Сиз бул жактагы өзүңүздүн 12 жылдыкка даярдыкты айтыңыз. Мектепке китепти даярдаган китептин авторлору менен даже министрлик жолугушпайт дагы. Керек болсо мектеп менен байланышыңар жок. Илгери методикалык, рекомендациялык, усулдук иштер болчу эле. Азыр ал усулдук иштер дагы жок. Мугалимдер барысы айтып атат. Таптакыр начар, акыбалыбыз оор деп атат. Сиз мына регионду кыдырып көрүңүз. Мен Максат айылына барганда мектептер өтө эски, өтө сапатсыз. Ошол бардык мектептерде бар. Сиз кооз сүйлөп эле кечке Сингапур, кечке Малайзия. Рахмат. Эске алыңыздар. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева китеп маселеси каражатка байланыштуу экенин, суроо талапты жоюу үчүн 8,7 миллиард сом зарылдыгын билдирди. Министрдин айтымында кийинки жылга 1,5 миллиард сом бөлүндү. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев инвесторлор борборго метро курууну сунуштап жатканын билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин 9 октябрдагы жыйынында депутат Элдар Абакировдун суроосуна жооп берип жатып айтты. Эл өкүлү Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда калктын саны тез өсүп жатканын, мэриянын метро куруу планы бар жогун сураган. Айбек Жанышбекович, сизге да бир суроо. Чоң жакшы иштер кылынды, жолдор оңолду, чоң жакты автобустар алынды, бирок Бишкек болобу, Ош болобу элдин саны тез өсүп аткандыктан бул көйбөй дагы эле мындай орчундуу көйгөйлөрдүн бири болуп келатат. Мен сунуш сиз бир акырын ойлонуп, акырын метрону салып башташ керек го. Анткени Бишкек 2 миллиондон ашты. Ушул боюнча пландарыңыз барбы? Эмки жума 5-күнү бизде саат 2-ге жыйын коюлган. Бизге инвесторлор чыгып атат. Ушу метро куруу боюнча өздөрүнүн сунуштамаларын берет. Биз карап көрөбүз, эгер ыңгайлуу шарттар болсо, анда биз аны баштаганга даярбыз. Анткени мен изилдедим, Ташкент, Алмата элдин саны 1 миллион болгондо булар метро салып баштаптыр. Бишкек азыр 2 миллиондон ашып калды да. Ошондуктан бул сунуш бышып калды деп ойлойм. Рахмат. Ошондой эле парламентте Бишкектеги тыгын, автобустар жана жол көйгөйлөрү көтөрүлдү. Отурум учурунда Акбөкөн Таштанбеков мэр Айбек Жунушалиевди мактап, жолдордун сапатына ыраазы экенин билдирди. Жакында машинем менен баратсам, 2 квартал өткөндөн кийин үйгө жакындаганда бир машина мынтип эле кол шилтейт, токто деп. Чыксам, алган кофемди машинанын үстүнө коюп кете бериптирмин. Чиркин 2 кварталда төгүлбөптүр ошо кофемчи. Жолду сонун кылыптырсыз, урматтуу мэр. Көз тийбесин сизге. Эми бир касагыңыз бар тыгын, бирок ал жалгыз колуңуздан келбейт, ачыгын айтыш керек. Анан сизди жамандагандар да бар экен, машинемди бир жерге барып, ичине оңдотоюн деп барсам, ходовщиктер жамандап атат сизди. Клиенттер азая баштады депчи. Ходовой менен келгендер. Ошондуктан ушул менен токмоктуктар вперед болуп кете бергиле. Молодец. Жол эң сонун болду Бишкекте.
Бирок социалдык тармактарда жаңы оңдолгон жолдорду кайрадан оңдоп жаткан видеолорду көрсө болот. Ахунбаева Достоевского я сначала не поверил, что здесь асфальт недавно прокладывали. Но проверил в новостях, оказывается, реально здесь прокладывали асфальт. Просто он в таком состоянии, что кажется, что ему очень много лет уже. Положено колечки. Образовалась. Потом вот она перед люками есть огромная просто. Бишкек мэриясы накталай төлөгөндөр үчүн жол кирени көтөрүүнү сунуштоодо. Мэриянын билдирүүсүндө калкка электрондук төлөө системасын пайдаланууга дем берүү максатында накталай төлөгөндөр үчүн жол кирени көтөрүү сунушталып жатканы жазылган. Мэриянын транспорт департаментинин башчысынын ордун басары Бакытбек Сарымсаков накталай төлөгөндөр үчүн жол кирени 30-40 сомго чейин көтөрүүнү каралып жатканын билдирген. Кала бийлиги ошондой эле бир билет менен белгилүү бир убакыттын ичинде бир нече жолу автобус которуп жүрүүгө мүмкүнчүлүк берген тариф киргизүүнү пландап жатат. Азыр автобустарда накталай төлөм 20 сом, ал эми накталай эмес төлөм 17 сомду түзөт. Сиз жол киренин баасынын көтөрүлүшүнө кандай карайсыз? Комментарийге жаза кетиңиз. 10 октябрда Доха шаарында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү раундунда Катар менен ойноп 1-3 эсебинде утулду. Кыргызстан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Азия чөлкөмүнүн 3-чү раунддагы тандоо оюндарында А тобуна Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары жана Түндүк Корея менен бөлүнгөн. Буга чейин Кыргызстан Иранга 0-1, Өзбекстанга 2-3 эсебинде утулган. Эми 15 октябрда Бишкекте Түндүк Корея менен, 14 ноябрда Бириккен Араб Эмиратында, 19 ноябрда Бишкекте Иран менен ойнойт. Андан кийинки оюндар 2025 жылдын март айынан баштап уланат. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар.